Салам достор, бүгүнкү видео сабагыбызда ишкананын ички башкаруусу, башкача айтканда менеджмент жана команда түзүү жөнүндө кеп кылабыз. Ишкананын концепциясы, бизнес планы, финансылык, каржылык структуралар түзүлгөндөн кийин эң негизги баскыч бул менеджмент жана команданы түзүү болуп эсептелет. Ишкер үчүн бул дайыма эң татаал тапшырма. Себеби ишкер эффективдүү менеджер болуусу үчүн ал бир гана бизнес эмес, психология, финансы жана башка илимий багыттарды билүүсү зарыл. Менеджмент терминин расмий аныктамасын карап көрөлү. Менеджмент бул базар мамилелеринин шартында ишкананын башкаруу формасынын, принциптеринин жана ыкмаларынын жыйындысы. Менеджменттин негизги максаты өндүрүштүн же ишкананын натыйжалуулугун жогорулатып, пайданы көбөйтүү. Менеджмент менен биргеликте эффективдүү жана ийгиликтүү команда түзүү өтө маанилүү фактор. Бизнестин ички уюштуруусу жана башкаруусу ишкананын чоңдугуна жана көлөмүнө жараша киргизүү керек. Ишкердин командасы ишкананын өсүү темпине жараша чоңоюшу керек. Жаңы ишкананы баштап жатканда бир топ жумуш орундары ачылат. Менин жеке тажрыйбама таянып айтканда, эгер чынында ошол жумуш орунуна муктаждык жок болсо, ал жумуш орунду ачпоо керек. Мисалы үчүн сиз айылыңызда чач тараш ачып жатсаңыз, сизге ал баскычта юристтин же бухгалтердин кереги жок болушу мүмкүн. Мурдагы сабактарда айтылгандай эле, патенттик негизде иштесеңиз, бухгалтердин кызматтары кереги жок. Мүмкүнчүлүктөрдү жана шарттарды оптималдуу баалоо керек. Ошого жараша кадр системасын жана менеджментти да түзүү керек. Команда түзүүдө эки негизги факторго көңүл бурушубуз керек. Жумушчулар штаттык болушу мүмкүн, же штаттык эмес болушу мүмкүн. Штатта жок жумушчуну азыркы учурда фрилансер деп аташат. Фрилансер өзүнүн кызматтарын узактан көрсөткөн адис. 21-кылымдын ишканаларына фрилансер менен иштеген абдан ыңгайлуу келет. Фрилансер менен иштегенде кереги жок каражаттарды ишканабыз жокко чыгарат. Албетте барлык жумуш орундарында фрилансер жалдай албайбыз. Фрилансер менен иштегендин дагы бир топ тоскоолдуктары бар. Ал адис узактан иштеген үчүн ал адис менен байланышты жана мамилени туура куруу керек. Фрилансер менен иш алып барууда техникалык тапшырманын туура берүүнү үйрөнүшүбүз керек. Биринчиси, буйрутма берип жаткан адамдын каалоосу объективдүү мүнөздө сүрөттөлүп берилиши керек. Экинчиси, тапшырманы так жана кыскача жазып берүү керек. Үчүнчү, тапшырманын өзгөчөлүктөрүн жана мөөнөтүн туура аныкташыбыз керек. Фрилансер жалдаган мүмкүнчүлүк болбогон жумуш орундары үчүн сиз ишкананын негизги командасын түзүшүңүз керек. Жумушчу жалдаганда ал адамдын жеке сапаттарына жана профессионалдык компетенциясына көңүл бурушуңуз керек. Жалпак тилде айтканда, ал жакшы адамды жана профессионалбы деп текшерип көрүшүңүз керек. 2012-жылы Google компаниясы идеалдуу команданын мүнөздөрүн сүрөттөп берген. Алардын айтымында идеалдуу топ төмөндөгү мүнөздөрдөн турат. Команданын ар бир мүчөсү өз оюн айткандан тартынбайт. Жумушчу өз жумушун берилген убакытта так аткарат. Ар бир жумушчу башкалар андан эмнени күтүп жатканын так билет. Жумушчу өзүнүн жасап жаткан жумушунун максатын билет. Ар бир жумушчунун көрсөткүчү компаниянын көрсөткүчүнө таасир этерин билет. Командаңызга профессионалдарды чогулткуңуз келсе, бир нече эрежелерге көңүл буруңуз. Кандидатка болгон талабыңызды так көрсөтүңүз. Сиз менен иштешүүгө мотивация бериңиз. Мотивация дайыма эле акчалай болбошу мүмкүн. Командаңызга түрдүүчө көз караштары болгон адамдарды алыңыз. Бул ишканаңызга жаңы идеялар жана көз караштарды алып келет. Кандидатты жумушка алып жатып, анын дипломуна эмес, билимине, чогулткан тажрыйбасына, портфолиосуна жана жеке сапаттарына көңүл буруңуз. Кеп жумушчунун жашында эмес. Мисалы үчүн азыркы учурда жаштар жумуш рыногунда абдан маанилүү ролду ээлеп алышты. Алар активдүү, чечкиндүү жана креативдүү келишет. Азыр жетекчи менен жумуштун ортосуна мамиле башка бир нукка өтө баштады. Жетекчи дос деген түшүнүк бара-бара жайылып баштады. Ошондуктан жумушчулар менен достук мамиле куруңуз, бирок дисциплина жөнүндө да унутпаңыз. Жумушчу топту түзүп бүткөндөн кийин аларга убакытты эффективдүү пайдаланганды үйрөтүшүбүз керек. Ал тайм менеджмент. Жумуш убактын туура пайдалануу боюнча Эйзенхауэрдин ыкмаларын карап чыгалы. Бардык жумушту 4 топко бөлүп аткарсак болот. Биринчи, шашылыш жана маанилүү болгон иштер. Экинчи, маанилүү бирок шашылыш эмес иштер. Үчүнчүсү, шашылыш бирок маанилүү эмес иштер. Төртүнчүсү, маанилүү да, шашылыш да эмес. Эгер ишканаңызга профессионал адисти таппай калсаңыз, сиз ал адисти жумушка алып, өзүңүз окутуп алышыңыз керек.
Сиздин менеджердин окутууңуздан өткөн 10 адамдан экөөсү эффективдүү жумушчу болуп калса, бул сиздин ишканаңызга келечекте чоң жыйынтык алып келет. Үйгө тапшырма. Сиз түзүп жаткан ишканадагы идеалдуу жумушчунун сапаттарын сүрөттөп бериңиз. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Кийинки видео сабагыбызда көрүшкөнчө.